бир 2 жолу тренировка кылдык. Ошо болгон жакшаттарды чогултканга аракет кылдык. Анан ошо өстө да намыскөй балдар бар экен, ошолор аттарын дайындашып, аттарын берди. Финанс жактан кичине жардам беришти. Ошо бүгүн оюнга чыгып атабыз. Анан муундар аралык оюн Таласта биринчи жолу болуп атат да. Мындай деңгээли кандай болуп атат? Деңгээли эми биринчи жолу болуп атат, анан деңгээлин эми бүгүн көрөбүз да. Башка бүгүн байкайбыз эми кандай болот. Күчтүү болот го, баары эле сбор кылып жакшы дайындалышты. Оғыз калым жүргөндөрдөн эми 94, 95, 93төр болот окшойт. Эмне үчүн аларды мыкты деп ойлойсуздар? Эми чоң оюн көргөн балдар көп экен. Чоң клубтарда ойногон балдар. Клубтарда ойногон балдар көп. Аттары да жакшы окшойт. Анан 2003-төрдө баягы чоң клубтарда ойноп, же биринчи, экинчи лигаларда ойноп жүргөн жигиттер барбы? Ооба бар. Биринчи лигада ойноп жүргөндөрдөн 3-4 бар. Киши көргөндөн бирөө бар болчу. Талас федерациясына эмне айтасыз? Талас федерациясына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай оюндарды өткөзүп, ушул убакыттын өнүгүшүнө аябай чоң салымдарын кошуп атат. 92-жылкы ушу Байкеловскада чоң рахмат айтабыз. Ушундай оюн өткөрүшүп, мыкты деңгээлде өткөрүшүп атат. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы ийгиликтер болсун. Рахмат.